Yok bunu ben sana seviyorsun sürekli. Амансыздарбы, Кыргыз Тайм каналынын көрүүчүлөрү. Бүгүнкү каарманыбыз аракет кылып баарын жасаса болот дегендерден. Куудул жана теле алып баруучу Гүлжайна Атаканова 3,5 майда тапкан акчасына Lexus үлгүсүндөгү унаа сатып алганын айтат. Үлгүсү Lexus GX 470, жогорку ылдамдыгы саатына 220 чакырым. Кыймылдаткычынын көлөмү 4700 сантиметр куб. Түсү ак бермет. Чыккан жылы 2005 жыл. Баасы 17.000 АКШ доллары. Гүлжайна айым, рульда жүргөнүңүзгө канча жыл болду? Айдоочу болуп жүргөнүмө быйыл 8 жылдын жүзү болду. Бала кезимден бери унаа айдаганга кызыкчумун. Көз карандысыз болгум келчү. Биринчи автоунам Honda Step Wagon болчу. Ошол учурда көп гастролдогонума байланыштуу чоң машина алгам. Ичи кенин болгондуктан музыкалык аппаратураларды жүктөп, жатып да алчумун. Негизи чоң унааларды жактырам. 4-5 унаа алмаштырдым. Бир да жолу жапыз унаа айдаган жокмун. Эмне үчүн BMW, Volvo же Mercedes үлгүсүндөгү унаа эмес, Lexus'ту тандадыңыз? Бул башка үлгүдөгү унааларга салыштырмалуу жумшак жана бийик болгондуктан тандадым. Анын үстүнө Lexus 2 жыл көзүмдөн учуп, сатып алгым келип, ооруп жүрдүм. Кендирди кескен каражат жагы тартыш болуп жатты. Көчөдөн Lexus унаасын көргөн сайын жанына барып, жуксун деп сылачумун. Канчалык көптеленсең Кудай орундатат экен. 2019 жылдын апрель айында ушул унааны сатып алдым. Унаанын техникалык абалы тууралуу түшүнүгүңүз барбы? Же сатып алаарда бирөөнүн жардамына муктаж болдуңузбу? Аялдар күчтүүбүз, бирок ошол эле учурда алсызбыз. Мен бул машинаны тандай албайт болчумун. Анткени унаа айдаганды, дөңгөлөгүн алмаштырганда эле билем. Унаанын өпкө жүрөгүн, кайсы жери ооруйт, операция болгонун, болбогонун билбейм да. Ошондуктан сатып алаарда сырдашым, жакын адамым Темиш деген жигит тандашты. Кандай айдоочусуз? Мыкты айдоочумун. Эркектерге караганда жакшы айдайм. Жол эрежесин бузгум келсе бузам, бузгум келбесе бузбайм. Катуу айдап кайра тормоз тээп, жолдо ыңгайсыздык жараткан эркектерди көрүп жүдөп кетем. Жол эрежесин бузганда майы кызматкерлери токтотушса, айып пул төлөйсүзбү? Же айрым чыгармачыл инсандардай тоюңа барып кызмат кылып берейин деп кетип каласызбы? Чыгармачыл инсандардын майычилерге керсейип катуу сүйлөгөнүн көрүп жүрөм. Күнөөм жок болсо да эч качан алар менен урушпайм. Сыйга сый, сыр аякка бал дейт. Майычилер да мени эч качан капа кылышкан эмес. Жол эрежесин бузуп калганда алар ушуну менен 5-чи жолу тосуп жатам дешет. Кийинкисинде 6-чы жолу тососуңар десем, бычакка сап карындашыбызсың деп жөн эле кое беришет. Бул эреже бузуу. Ал үчүн айыппул каралганда, башкалар айыппул төлөшөт. Сиз менен майычилердин ушундай иштери туурабы? Коопсуздук курун тагынбай, же фараны күйгүзгөндү унутуп баратканда эле токтотушат. Өтө деле чоң күнөө кылбайм. Айдоочулук күбөлүктү окуп алдыңыз беле? Жок, сатып алгам. Унаа сатып алганым менен 6 ай айдоочулук күбөлүк ала албай жүрдүм. Анан Куудул Рахманразыков агайым Баткенден сатып алып берген. Баткендеги коррупцияны өзүңүздүкүн кошо жарыялап салдыңыз. Сизге унаа айдаганды ким үйрөттү? Биринчи унаамды сатып алганда жада калса ачкычты салып ураганды билчү эмесмин. Башында 5 тапандын жигиттери бир аз үйрөтүштү. Жаңы үйрөнүп баштаганда Рахман агайга чалып, сизге баратам десем, ал кызым, мени сыйла, дароо жолдун жээгине токтот деп кыйкырып урушту. Өжөрлөнүп жатып айдаганды үйрөнүп алдым. Жолдо жүргөндө жигиттер тийишип калышабы?
Албетте, ушундай татынакай, чырайлуу, супсулуу болгон кызга тийишпей жинди болуп калышты беле. Жигиттер жолдун четине унаасы менен кысып чыгарып тийишишет. Аларды туура эле түшүнөм. Эркек да сулууларга суктанууга акысы бар дегендей. Мөлтүрөп турсам тийишишет да. Аларга кадаланбайм, бой көтөрбөйм. Күлүп эле өтүп кетем. Анын үстүнө эркин адаммын да. Унааңызды кантип эркелетесиз? Эртең менен унаама отурганда, кечинде түшүп баратканда ананайын ак жолтоюм. Сени жакшы көрөм. Мени жолго таштабасым деп эркелетем. Унаамды жакшы көрөм. Мындай унаага кыялданып жетпей жүргөндөр канча? Кыз киши эмес, эркектер жетпей жүрүшөт. Ошондуктан унаамды кирдеткендерге жиним келет. Сөз эсин табат. Унаама ылай бут кийими менен төшүп, семичке чагып, суу төккөндөр угуп алгыла. Силерге айтып жатам. Үйдө 6 саат уктасам, унаамда 18 саат жүрөм. Ошон үчүн баарынан жакын. Күйүүчү майдын кайсы түрү менен жүрөт? Бензин менен жүрөт. Дизель жакпайт. Дыр-дыр деп дырылдай берет. Газ да койдургум келбейт. Себеби бензин куюп, кайф менен айдаганды жакшы көрөм. Каражат үнөмдөгүм келсе, бензинди жыттап эле койгон унаа алып айдай бербекмин. Канча каражат сарптасаң ошончолук кайф. Ошондуктан жашоодон ырахат алып жашагым келет. Күнүгө 1000 сомго бензин куям. Акча таба албасам, анда унаа айдабашым керек болчу. Кандай үлгүдөгү унаалар жакпайт? Мага жакпаган унаалар бар. Ошолорду көргүм да, отургум да келбейт. Алар өмүр бою устодон башы чыкпаган, бузула берген унаалар. Жүрүп турса, Запорожецте жакшы. Аялдамадан маршруттук такси күтүп тургандарга токтоп ала кетесизби? Мурда шүмшүйүп, баштыгымды көтөрүп көчөдө турганда ары бери өткөн унааларды карап, унаа алсам, токтоп элди ала кетем дечүмүн. Муну көп эле айдоочулар айтса керек, мойнуңарга алгыла. Эркектер эле кыздарга тийишип, жеткирип коеюн дебесе, аял кишилер жеткирбейбиз. Тааныштарды көрүп калганда токтогонго туура келет. Токтобой койсом, бул көбөп кетиптир деп айтышат да. Азыр араң эле турушат эмеспи? 3,5 айда $17,000 кантип чогулса болот экен? Көбүнчө унаалардын баасын айтышпайт го. Мен баасын ачык эле айтам. Бул акчаны уурдап, бирөөнү өлтүрүп алган эмесмин. 3,5 ай эмгектенип, 5-ини терим менен тапкан акчама сатып алдым. Аракет кылсаң берекет болот. Алмабыш оозума төш деп негатив жазып отурган кишиге караганда иштеген адам утат. Максатсыз адам максаттуу адамдын кол алдында иштейт. Өзүмдү максаттуу адаммын деп эсептейм. Көпчүлүк айымдар унаа айдап баратып да сулууланып калышат. Сизчи? Тыгында турганда боюнум. Эки жагымда турган унаадагы айдоочулар тийише баштаганда аларга көңүл бөлбөш үчүн телефон чукуп же боюнуп калам. Жогорудагы маалыматтар Коодол Гүлжайна Атаканованын Суперкейжи сайтына берген маегинин негизинде даярдалды. Кыргызстан каналына катталып, өз ой пикириңизди комментарийге калтырууну унутпаңыздар. Ayal kişide bir silah atamaz. Silahayla koy. Silahayla koy. 30 yıldan beri silahayım. Bugün silah kaldın mı? Silahayla koy. Otur mu? Canım ben sana ne diyeyim mı? Ne aytasın? Sen dilin aç ol kaldı. Kayak var
şirin til. Tek